жана конституцияны кабыл алганда мен билгем бир күнү ушундай мыйзамдарды кабыл алат. Кийин анан мындан да бешбетер күчөйт. Садыр Жапаров менен Ташиев карады, жарандыкко эркиндик эч ким эс туруп берген жок. Жанагы тынч чогулуштарды жойду. Тынч чогулуш деген ошо сөз эркиндиктин уландысы. Если тарттырбаса, значит алар коркуп атат. Анткени ошондой керек болсо милициялар жанагы наркотикти кырышып атат экен, ошол милициялар эле болуп атат азыр. Алардын электораты да жок экен, баары эле жүргөнбүз да. Мадумаровдун электораты күчтүү, Нуржигиттин электораты күчтүү жок экен. Мында жогорку кеңеш азыр жөн эле аппарат президенттин отделы болуп калды. Же жаңы ГКНБнин отделы болуп калды, билбейм, иши кылып экөөнүн отделы болуп калды. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда конокто юрист Нурбек Токтокунов болмокчу. Нурбек мырза, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Нурбек мырза, ушу алгачкы эле суроом, негизи Кыргыз өкмөтү ушул медиа каражаттарында интернетте жалган маалымат тараткандарды жазалоо максатында мыйзам долбоорун сунуштабадыбы? Негизи аталган мыйзам долбоору бир тараптуу иштеп, цензурага алып келбейт деп кепилдик берсе болобу? Ушул мыйзам долбооруна кеңири токтолуп кетсеңиз. Жок, бул деген атайын ошо цензура кылган үчүн алып келди да. Бул мурунку болгон мыйзамдар. 2013 жылга чейин ушун кылмыш кодексте ошондой жалган маалымат тараткан үчүн, оскорбление үчүн ошо кылмыш жоопкерчилик болчу. Анан кийин аны жойгон. Анткени ар бир жаран жалган маалымат таратса ал жөнүндө, анан оскорблять этсе, аны мондай жарандык тартипте сотко берип, компенсацияны сурап өндүрүп алса болот. Андай мүмкүнчүлүк бар. Биз айта албайбыз. Биз баарыбыз жалган маалымат таратса, эч ким жоопко тарткан болбойт деп. Бар сотто. Бирок алар атайын ушул кылмыш кодекстерге, жанакы административный кодекстерге кайра киргизип атат. Анткени бул бийлик үчүн жеңилирээк болот да жоопко тартканда. Жеңилирээк жанакы токтомду чыгарып коет, анан кийин керек болсо сотто эле колдоп коет аны. Мондай жарандык иштерде кичине тартиби кыйыныраак болот. Анткени далилдеш керек. Ошо анан кийин аябай чоң штрафтарды киргизип атат. Ошон үчүн бул деген ошо элдин, журналисттердин, жарандык коомдун самоцензурасы күчөйт. Уже коркуп калат бирдемени сүйлөгөндө, бийлик жөнүндө сүйлөгөндө. Ошон үчүн бийлик, мамлекет бийлик көзөмөлсүз болуп калат. Мамлекеттик бийлик көзөмөлсүз болуп калганда анда уурулук да күчөйт, жанакы бийликти кыянаттык менен колдогондо күчөйт. Анан бийликти жанакы ашыкча колдогондо күчөйт, анан кийин ушул мүмкүн узурпацияга айланат. Негизи ушул мыйзам долбооруна ылайык чечимди Маданият министрлиги чыгарат экен да. Негизи Маданият министрлиги чечим чыгарган туурабы? Себеби мындай маселелерде акыркы инстанция негизи сот болушу керек да, туурабы? Сот, анткени сот кандай болсо да алар мондай состязательный процедурасы бар болуш керек. Кийин мондай тең ар бир маселени мондай тең салмактуу тияк жагын, бияк жагын карап эметиш керек. Чечимди чыгарыш керек. Министерство деген жөн эле мондай в волевом порядке эле чечимди чыгарып коет. Аякта мондай состязательный процедура жок. Ошон үчүн жанакы Оруэллдин 1984 жыл деген роман бар го. Ошол романда жанакы министерство, чындыктын министерствосы деген бар болчу. Ошол эле азыр ошо министерство кайсы министерство культурабы, Маданият министрлиги ошону
өзүнчө чындыктын министерствосу деп жазып атат да. А чындык деген эмне жашоодо? Аны ким айтып берет? Анан кийин министерство, маданият министрлиги чындык болсо, анда значит бийлик, ошол бийлик эле айткан чындык болуп калып турбайбы? Болбойт андай. Мисалы, ошол бийликтин айтканын кылып турбайбы деп атпайсызбы? Ушул бул мыйзам долбоору негизи кайсы бир атка минердин, кайсы бир бийликтеги адамдын кызыкчылыгы үчүн эле иштеп калбайбы деген пикирлер дагы бар да. Жок, ошону айтып атам. Бул деген мен азыр эле ачык эле айтып атам. Бул пикир эмес, бул деген мен точно билем. Бул деген только бийлик үчүн кылып аткан. Жанакы конституцияны кабыл алганда эле ушул мен үчүн могул аракеттер ушундуктуу эмес. Жанакы конституцияны кабыл алганда мен билгем, бир күнү ушундай мыйзамдарды кабыл алат. Кийин анан мындан да бешбетер күчөйт. Эмне үчүн мындай мыйзамдар сунушталып жатат? Негизи бизде мукташтык барбы ушундай мыйзам долбоорлоруна? Жок, анткени эми жарандык коом жок болсо, НПОшниктер ал жарандык коом эмес мен үчүн. НПОшниктер баары жөн эле функционер, грант болсо иштейт. Могулдай сөз эркиндиги үчүн мондай бир риск болсо, аны үчүн күрөш керек болсо, эч ким күрөшпөй койду, журналисттер деле күрөшпөй койду. Кээбиркилер мисалы камалды. Мен аларды адвокаттарынан бирөөнүлөр камалса, мен сурачумун, эмне үчүн камады деп, ишине билейин деп. Эч ким жооп берген жок. Значит, бир катаны кетирип камалбатты. Азыр учурда сөз эркиндигинин абалына кандай баа бересиз? Сөз эркиндик азыр ар бирибизде мурда кандай эле, мисалы 5 жыл мурда, 3 жыл мурда, азыр кандай болуп атат? Сөз эркиндик негизи сөз эркиндикти ал деген өзүнчө энергиядай да. Илгери акындардын аракети менен бизде мондай энергия көп болгон. Анткени биз мына Орто Азияда, Борбор Азияда биз эң эркин мамлекетпиз, чындап айтса. Анткени илгери биздин аталарыбыздын ошол энергияны биз үчүн тапканда, муну кайра баштап, кайра ошол энергияны табыш керек, чогултуш керек. Эркиндиктин. Аны үчүн мондай мына чындык үчүн жөн эле жанакы журналисттердин стандарты ошо чындыктын тең салмактыгы ошол да. Кандай материалдарды болсо ошол журналистик стандарттарды сактап кылып айта бериш керек. Керек болсо аны үчүн керек болсо даже түрмөгө барыш керек. Менин оюмча. Журналисттер, жарандык коом ошентип күрөшсө, анда бийлик ошону эске алып баштайт. Бизде эмне болуп калды? Садыр Жапаров менен Ташеев карады, жарандык коом эркиндик эч ким туруп берген жок. Жанакы тынч чогулуштарды жойду. Тынч чогулуш деген ошо сөз эркиндиктин уландысы. Анткени мен сөзүм жетпей атса, мисалы, мен соттордо, милицияда, мамлекеттик органдарда адилеттүүлүктү таппай атсам, анда мен мондай көчөгө чыгып, өзүм үнүмдү жеткирем, элди чогултуп, мага кошулгул деп тынч чогулуш ошон үчүн керек. Бийликке ошол мыйзам бузуу жөнүндө маалыматты жеткирген үчүн. Алар болсо жанакы соттордун чечими менен жаңа тынч чогулуштарды жоюп койду, эч ким чыккан жок. Анан кийин кара көрдү, булар серьезный эмес экен деп. Ошон үчүн Ташиев менен Садыр Жапаров мондай серьезный карабайт, караганда жок. Анткени жарандык коом алсыз экен. Анан дагы бир ушу талкуу жаратып аткан мыйзам долбоору болуп атат, жогорку кеңеште сунушталды. Бул мыйзам долбоору ушул укук коргоо органдарынын кызматкерлерин сүрөткө, видеого тарткандарды ошо жазалоо тууралуу мыйзам долбоору экен да. Ушул мыйзам долбоор боюнча эмне айта аласыз? Сиз негизи таанышып чыктыңызбы бул мыйзам долбоору боюнча? Мен аны жанакы журналисттердин материалдарынан көрдүм. Мен ошол күнү түштө мен айткам азыр. Милицияны тартсаңар, анда жанакы
алардын ою ушундай да, улар милицияны тартса, азыр жанакы банан уурдаган милицияны тартат, анан кийин жанакы наркотик ташыган милицияны тартат. Милиция деген публичный, ал деген моундай мамлекеттик кызматты аткарып атат, ошон үчүн аны тарткан болот. Анткени эмнеден коркот алар? Мисалы өзүнүн милдетин аткарып атса, эмне үчүн коркот алар тарткандан? Коркпош керек алар. Если мыйзамдуу иштесе, адилеттүүлүк болсо, анда коркпош керек. Наоборот, ошону таратыш керек. А если тарттырбаса, значит алар коркуп атат. Анткени ошондой керек болсо, милициялар жанакы наркотикти кырышып атат экен, ошол милициялар эле болуп атат азыр. Жогорку кеңеште ушундай мыйзамдуу борборлор негизи сунушталып жатпайбы? Анан жогорку кеңеш, ушу депутаттар негизи өз миссиясын так аткарып жатабы? Жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын аткарган жок. Анткени жогорку кеңештин миссиясы бул деген саясий жана атаандаштык ошол жогорку кеңеште болуш керек. Анан кийин мондай бийлик вертикаль, мондай хан, биздин президент өзүнчө хан да, ошол бийлиги андай вертикальный да, ошол вертикальды мондай кармап туруш керек да, күчөп кетпесин деп. Тең салмактуу болуп туруш керек. Саясий процесс болуп туруш керек. Жогорку кеңеш ошон үчүн, а булар жогорку кеңештин бүт бар эле жанакы Ташиев менен Садырдын алдында болсо, анда ал өзүнүн милдетин аткарган жок. Мына болгон анча-мынча сүйлөгөн кишилерди Тазабек Икрамовду кетирди. Анан кийин жанакы анча-мынча сүйлөгөн, анча-мынча жанакы процедураларды колдонгон Нуржигит Кадырбеков кетти. Бүттү, эч ким жок. Мадумаров кетти. Анан карасак, алардын электораты эле жок экен. Бар эле жүргөнбүз да. Мадумаровдун электораты күчтүү, Нуржигиттин электораты күчтүү жок экен. Мында жогорку кеңеш азыр жөн эле аппарат президенттин отделы болуп калды. Же жаңы ГКНБнын отделы болуп калдыбы, билбейм, иши кылып экөөнүн отделы болуп калды. Жогорку кеңеш негизи ушул айрым депутаттар чын эле мандатын тапшырып кетишпедиби? Анан буга эмне себеп болду ушинтип кеткендеринечи, мисалы? Эми мен аны өз көзүм менен көргөн жокмун да коркутуп атканын. Бирок эмне үчүн кетет? Ал деген депутаттыкка атайын шайлоого барып, акча коротуп, убактын коротуп келди, анан кийин жөн эле кетип калабы? Жөн эле кетип калбайт да. Коркутту. Бир компроматы барбы, же бирдемеси барбы, же кандай коркутту, же бутуңду сындырабы деди, билбейм, иши кылып ошентип кетти. Жакшы, анан бийлик ушул акыркы учурда коррупция менен күрөшүп жатканына күбө болуп жатпайбызбы? Негизи коррупция менен кандай күрөшүп жатат, кандай кемчиликтерди кетирди, ошол эле жакшы жактарын дагы айтып өтсөңүз. Азыр коррупция менен күрөш сыяктуу болуп атат да. Анткени күндө эле бирөөнү камап атат коррупциялык ошо беренелер менен. Бирок азырынча бул коррупция менен күрөш эмес, бул коррупция менен коррупцияга күрөш. Бир коррупционерлер башка коррупционерлер менен күрөшүп атат, ошолордун ресурстарын алып салып атат. Бирок мисалы бирөө коррупционер болсо, экинчиси кайсы коррупционер болуп атат ошондо? Эми жаңы ГКНБ деген колдуген ГКНБде коррупция жок деп атасыз. Ошо коррупциялык статьялар менен башкаларды кармап атат. Аларды ким кармайт? Мисалы МВДде барып ГКНБлерди кармаса, анда ошондо жакшы конкурентный күрөш болмокто да. Азыр көбүнчө ГКНБ эле баарын кармап атат. А ГКНБ коррупция жок деп атасыңар. Жанакы Айзада Канатбекованын ишин карасаңар, бүт элдин бүт баары көрдү милициянын шалакылыгы. Камерадан көтүп, камеранын алдында аны күчтөп машинага салып атат. Ошондо милициянын шалакылыгы боюнча мен толугу менен материалдарды ГКНБга бергем. Шалакылыгы боюнча, жанагы фальсификация боюнча. Алар кийин уже Айзада Канатбекова уже өлүгү тапкандан кийин задним числом документтерди жазып баштады. Биз моундай следственно-оперативный группаны чогулттук, биз моундай кыймыл аракеттерди кылып, баары калп.
следователь тергөөчүгө айткан, бул калп, ал келгенде чын эле ал дагы макул болгон, бул деген баары калп, фальсифицирован документтер көрсөтүп берген. Эч кимиси жоопко тартылган жок ошондо. Бир нече жолу ишти кыскартып, анан кийин биз арызданып, бир жанагы кишини жоопко тартты, анан кийин актап салды. Бийликтин астында болгон коррупция башка коррупция менен күрөшүп атат. Бирок алардын куугунтук кылган, аларды деле башка статьялар, керектүү статьялар менен жоопко тартпай, такыр башка статьялар менен жоопко тартып атат. А эмне үчүн? Потому что алар ошо керектүү статьялар менен жоопко тартып, ошо именно коррупциялык аракеттер үчүн жоопко тартса, анда өзүндө чыгат да, анда өзүлөрдү да жоопко тартыш керек. Ошон үчүн алар ошон коркуп, бир башка нерсе менен жанакы айып тугузуп, андан кийин өзүңөр көрүп атасыңар, алар жанакы бир кичинекей символический штрафтар менен чыгып кетип атат. Болду, ошо коррупция менен күрөш деп, ошонун ичинде да коррупциясы бар. Бирок башка жагы ошол коррупция менен күрөшүп баштаганда, ошо коррупция менен күрөш ошондон башталат. Анткени акырындан мондай биргиликтүү, мондай коррупционный властный иерархияны кичине мондай шататься этип баштайт да. А негизи ушул бийликтин жүргүзүп жаткан жалпы эле экономикалык багытта, саясий багытта, экологиялык багытта саясатын кандай баа бересиз саясатына? Ошол эле учурда мисалы жакшы жактарын, жасалып жаткан иштерди, кемчиликтерин айтып өтсөңүз. Жакшы жактарын карасак, негизи азыр баары жерде мондай вибрация болуп атат да, кантип айтсам, ошондой эле сөз келип атат да, вибрация. Азыр любой сферада, любой областьта мондай движениялар болуп атат. Кыймыл аракеттер бирдеме болуп атат. Ошон үчүн ошол туура эмеспи иши кылып бир движениялар болуп атат да, бүт баары жерде. Ошон үчүн андан кийин жанакы коррупция менен күрөш болуп атат, ал деле бир четинен жакшы. Анткени ошо бири-бирин аңдып турат. Иши кылып, менин оюмча, мондай саясий атамдыштыкка мондай шарттар бар. Бирок саясатчылар жок. Болгон саясатчыларды жанакы кимди камап салды, кими өзү жоголуп кетти. Мондай ошол шарттарды колдонгон, сөз эркиндик менен колдонгон саясатчылар жок болуп атат. Жанагы айтып өтпөдүңүзбү жогоруда, ошо кыймыл аракеттер болуп атат ар бир багытта депчи. Мисалы ошого кененирээк токтолуп кетсеңиз, мисалы сиз өзүңүз байкаган, ошол эле экономикалык багытта болобу же кайсы бир экологиялык багытта болобу? Ар бир багытта өзүнчө жанагы реформага аракеттерди кылып атат. Ар кандай мүчтөр, мисалы жанагы билим берүү багытта аракеттер болуп атат. Бирок аларга каршы чыккандар да көп болуп атат. Ошакта ичинде ошондой күрөш, бүт коом көрбөгөн күрөш болуп атат да, билгендери билет, билбегендери билбейт. Бирок аякта мондай өзүнчө ичинде күрөш. Жанакы медицина, ден соолук, здравоохранение багытта да ар кандай ошондой реформанын аракети болуп атат, ага каршы чыккандар да болуп атат. Иши кылып, ар бир министерство, ведомстволордо бир аракеттер бар, бирок аларга каршы чыккандар да бар. Ошон үчүн бүт баары жерде мондай вибрация болуп атат. Акыркы суроом болсун, негизи эле Кыргызстан кандай багытта баратат, келечекте кандай болушу керек? Менин оюмча, Кыргызстан бүт жаңы Борбор Азияда мен айткандан эң эркин мамлекет. Эгерде ошо эл ошол эркиндикти сактаса, анда мен биздин келечегибизге ишенем. Анткени азыр бүт дүйнө өзгөрүп атат. Жанагы геополитикада өзгөрүп атат.
Россия акырындан бияктан кетейин деп калды. Бияктан Кытай келатат. Ал жакшыбы, жаманбы деп айта албайм. Анткени бул жөнүндө күчтөр да. Кытайга каршы бияка Европалар өзүнүн аракетин кылып атат, бүт баары өзгөрүп атат. Анан кийин ошол өзгөрүп аткан убакытта биздин мамлекет моундай биримдик болсо, бийликтин эл менен моундай байланышы болсо, анда биз моундай геополитика кандай деп коем, биякта ар кайсы жерден шамал уруп атат да, мисалы Кытай жактан бир шамал келет, Россия жактан, Америка деген бар, тиякта Турция иши моундай. Ошол эркиндик деген моундай кайсы жака шамал урса, ошол жака баш керек деген эмес да. Анткени ошол шамал болуп аткан колдонуп, анан кийин биз керектүү жерге биз жетишибиз керек. Анын үчүн биз моундай жанакы корабльдер бар го, парустарды. Ошон үчүн ошол парустарды колдонуп, шамалды колдонуп, биз керектүү жерге баш керек, анын үчүн команда болуш керек. Ал деген команда бийликтин эл менен байланышы болуш керек. Азырынча бийликтин эл менен байланышын мен көргөн жокмун. Анткени алар айтып атат, биз эл менен, бирок менимче аларды азыр колдоп аткан кичине моундай караңгы элдер колдоп атат. Андай менен биз моундай эркин мамлекет болбойбуз. Анткени жөн эле бир каяка шамал урса, ошол жака кете беребиз. Ошон үчүн мен ишенем, бирок анын үчүн биз дагы күрөшүшүбүз керек. Жакшы. Нурбек мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Эфирде Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.